Бүгүн 25 май күнү эл аралык Сылк Роад мектебинде кош майрам өттү. Мектепте аяктап жаткан 11 класстын окуучуларынын акыркы коңгуроо аземи жана аталган мектептин 20 жылдык мааракеси. Салтанаттуу иш-чарага Сапат билим берүү мекемесинин президенти, жалпы мугалимдер, тарбиячылар жааматы жана ата-энелер күбө болушту. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге айтарым, bizim bilesiniz Kırgızların çoğun sıyımı Çingiz Aytlıklar ağız var. Anlaytılan yaşlı sözü var. Ardayım adam bulu. Ömür yolunda en çok nerse şu. Sizlerge kalın, hazır bugün ömür yolunda mektepli bütüp buyursa buzluğa varıp yatasınız. Ömrünüzün ayağına için birinci, apanız atınıza bulunan sıyınız ardayım olsun. İkinciden, algan biliminizi, algan tarbiyanızı Kırgız eline hizmet verip, Kırgız yerini, Kırgız cereğini büyük götürdünüz. Bundan ağır sağlıkan maksatınıza gittiniz. Алгач окуучуларга медалдар тапшырылып, артыкчылык менен бүтүргөн 3 окуучу өз ысымдарын мектеп тарыхына алтын тамгалар менен калтырып кетишти. Бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери үчүн даярдаган ыраазычылык видеосу көпчүлүктүн көңүлүн буруп, алкыштарга татыды. Жалпысынан мектепти 25 окуучу аяктап жатат. Алардын көпчүлүгү мындан аркы билимин чет өлкөдө уланта турганы белгилүү. Бүгүн биз үчүн абдан маанилүү күн, анткени 11 жыл окуп мектепти бүтүп жатабыз. Албетте биринчиден мени дүйнөгө жараткан, өстүрүп келген өмүрүмдүн мазмуну болгон ата-энеме чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Экинчиден, ардактуу, урматтуу Сылк Роад мектебинин ага эжелерине бизге таалим, тарбия, илим, билим бергени үчүн чоң тазим этемин. Мектептин 20 жылдык мааракесине карата анда билим алып жаткан алдыңкы окуучулар, мугалимдер дагы мактоо баракчалары жана атайын медалдар менен сыйланышты. Бүгін бізге чоң күн, айы маанилүү күн. Себеби биздин мектептин ачылганына 20 жыл болду. 20 жыл болду. Анын үстүнө бүгүн бүтүрүүчүлөрүбүздүн бүткөн күнү. Ошого аябай чоң маареке уюштуруп жатабыз. Бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Буюрса бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн эң алдыңкы университеттерине, жогорку окуу жайларына өтөт деп ойлойбуз. Ушул жерден бүт конокторго, бүт ата-энелерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Негизи биз бул мааракеге жылдын башынан бери даярдандык. Ар кандай идеялар менен, ар кандай жаңы проекттер менен чоң иштер аткардык деп ойлойм. Буюрса мындан кийинки дагы жылдары ушундай ийгиликтер менен көрсөтөт деген ойдомун. Акыркы коңгуроо аземи атайын уюштурулган концерттик программа менен коштолуп, соңунда бүтүрүүчүлөрдүн бийи менен аяктады. Жалпы коноктор уядан учуп жаткан окуучуларга ак жол каалашты.